Саламатсыңарбы балдар? Азыр кыргыз тили сабагы. Эгерде даяр болсоңор, сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы кайталоо. Өтүлгөн темалардын үстүндө иштейбиз, кайталап эсибизге салабыз. Кандай деген суроого жооп береличи. Сүрөткө карап жооп беребиз. Кандай китеп? Кызыл, чоң, кызыктуу. Аюу кандай? Аюу чоң жана күрөң. Көмөч кандай? Көмөч кичинекей жана томолок. Бул бала кандай? Баарыбыз колдонмо китебибизде окуган калпычы деген жомокту эстейбиз. Эсиңерде болсо, бул бала элди алдап, койлорго карышкыр тийди, жардам бергиле деп чакырган. Элдин баары бул балага ишенип келсе, эч кандай карышкыр жок болгон. Ошол жомокту эстейбиз, жооп беребиз. Бул бала кандай? Бул бала калпычы. Жомоктогу бала калпычы. Биринчи сүрөткө көңүл бурабыз. Бул бала кимдерди чакырып жатат, калпычы бала? Элдерди жардамга чакырып жатат, Калпычы балага ишенген элдер жардамга чуркап келишти. Калпычы болгон туурабы? Жок, калпычы бул туура эмес. Экинчи сүрөткө көңүл бурсаңар, бул сүрөттө чын эле койлорго карышкыр тийди. Карышкыр койлорду жеп жатат. Бала элден жардам сурады. Жардам бергиле деп жардамга чакырат. Бирок элдер келиштиби жомокто? Жок. Бул бала дагы калп айтып жатат деп жардамга келишкен жок. Окуу китебибиздин 61 бетин ачабыз. Биринчи көнүгүү. Келгиле бош орундарга сөздөрдү коюп, сүйлөмдөрдү толуктайбыз. Биринчи сүйлөм. Бул кандай китеп? Колубузда же жаныбызда кандай китеп турганын байкайбыз. Бул чоң же кичине китеп. Китеп абдан кызыктуу. Эмне билим булагы боло алат? Макалды эстейбиз. Китеп билим булагы. Биз китепти кандай сакташыбыз керек? Китепти кандай сактайлы? Китепти таза сактайлы. Дептерибизге бүгүнкү числону жазып, бул көнүгүүнү толуктап жазабыз. Эгерде силер көнүгүүнү жазган болсоңор, текшерели. Бул чоң китеп. Китеп абдан кызыктуу. Китеп билим булагы. Китепти таза сактайлы. Бул көнүгүүнү дептерибизге көчүрүп жазабыз. Биз силер менен үй жаныбарлары жөнүндө өткөнбүз, Сүрөткө карап жооп беребиз. Ким эмне багат? Айгерим эмне багат? Айгерим күчүк багат. Айжан эмне багат? Айжан мышык багат. Алек эмне багат? Алек төө багат. Бекзат эмне багат? Бекзат жылкы багат. Ырды көркөм окуйбуз. Мен тартиптүү баламын. Улууларды сыйлаган. Мен акылдуу баламын. Сабагынан
калбаган. Бул бала кандай экен? Тартиптүү. Улууларды эмне кылат экен? Сыйлайт экен. Бул кандай бала? Акылдуу. Демек, бул ырда кандай деген суроого жооп берген сөздөрдү табышыбыз керек экен, Кандай? Тартиптүү, кандай? Акылдуу. Улантабыз. Кандай бала экен? Тартиптүү, акылдуу. Үйгө тапшырма. Бул ырды жаттап, тилибизди кыргыз тилине жатыктырабыз. Мен тартиптүү баламын, улууларды сыйлаган. Мен акылдуу баламын, сабагынан калбаган. Азаматсыңар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө балдар, саламатта калгыла.